Аптанын бейшемби күнү саат жебелери 19:15 көргөзүп турган учур КТРК Спорт телеканалынын түз эфирин Арена берүүсү улантат. Кызматыңыздарда Дайырбек Бейшеналиев, саламатсыздарбы? Ар аптанын бейшемби күндөрү адатка айлангандай эле Кыргызстандын спортундагы же болбосо чет өлкөлүк спортторду болобу өзүнүн жакшы бир деңгээлин көргөзүп жүргөн спортчулар келип 45 мүнөт бою кызыктуу маек куруп берип жүрөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы өзгөчө, анткени бизге дал ошол азыркы YouTube тармагында Hardcore Fighting Championship аталышындагы промоушндун азыркы экинчи сезонунун финалисти Самат Абдрахманов бүгүн бизде конокто, жана атасы Мамат Матраим Абдрахманов. Салам алейкум, саламатсыздарбы, кандай келдиңиздер? Жакшы. Рахмат, өзүңөр кандай, жакшыбы? Жакшы, буюрса рахмат. Алдыңкы 45 мүнөткө созула турчу эфирибизде бизге кызыктуу маек куруп берүүгө даярсыздар демек. Биринчи суроодон баштайлы анда. Кыргызстанга кандай иш сапар менен келдиң, Самат? Кыргызстанга 3 күнгө келдим болгон съемкалар менен. Азыр финалдын алдынан бизде документальный фильм болуп атат. Ошо эми бүгүн бүттү уже съемкалар. Эртең буюрса эртең менен кайтып подготовкага учуп кетебиз Дагестанга. Жакшы. Сиз да Самат менен биргеликте келдиңизби же Кыргызстанда турасызбы? Мен Кыргызстанда турам, Кызылкая шаарында турам. Мен 3-4 күн болду. Саматтан 1 күн алдын келип, Саматты тосуп алдым аэропорттон. Иштер бүттүбү анан баардыгы, жакшыбы? Иштер бүттү, жакшы буюрса. Эми только ошо подготовка калды. Беттешке даярдык катып калды, беттешке даярдык болуп атат акырын. Каттуу, тем более финальный бой, каттуу даярдык болуп атат. Буюрса результатты 25-те көрөбүз. 25-инде. 25-июнда ооба. Бир ай калат бойго. Бир айдын ичинде кайсыл жакта даярдыктарды өтөсүң? Бир айын мен азыр Дагестанда подготовка кылдым, ошол жактан бул жакка келдим. Азыр кайтып ошол жакка барып подготовкага катырабыз. Эмнеге Дагестан? Эмне Дагестан, ал жакта бир тренер бар, тааныш, жакшы боксер. Ал жак климат жагат мага, климат. Потому что кышында да биз ошол жакка барып подготовка кылып аткам. Ал жакта Кыргызстанда эле да. Тоолор, море полностью бар. И спарринг партнерлор да бар. Ошол үчүн подготовка пока ошол жакта болуп атат. Дагестан дегенде эле негизи оюбузга күрөш келет. Көбүнчө көрмандар, эми спорттон бир аз алысыраак көрмандар, бирок кызыккандар түшүнүп калышы мүмкүн, Дагестанда ошол күрөшкө басым жасалат деп. Бокстун деңгээли кандай азыр? Бокс дагы ошол жакта жакшы өсөт. Каспийскийде, Махачкалада, ал жакта да ошол жактан олимпийский чемпиондор көп. Развиваться этет бокс. Жакшы. Кыргызстанга анда сизге болсун, Кыргызстандан Орусияга кетишке эмне себеп болду эле? Да. Мен башында армиядан келгенден кийин Россияда окугам, Омскиде. Анан ошол союз бузулуп, бүт баары эле көп жерде жумушсуз калды. Анан ошол 94-жылы биз бизнес кылып ошол Түмен шаарына барып, ошол Түмен шаарында иштеп жашап калдык ошол жерде. Самат ошентип канча жашта эле ошол убакта? Саматты кийин алып кеттим. 3 жашында алып кеткен муну. 3 жашында. Бирок Бишкекте төрөлгөн. 3 жашында алып кеткен да. Ошол 3 жашында алып барсаңыз, ошондо дароо эле ошол убактарда эле спортко кызыгуусу бар беле же сиздердин тукумуңуздарда, аныңыздарда ошондой спортко байланышы бар адамдар болгонбу? Андай десе болот. Себеби менин атам боксер болгон. Убагында даже Москвага чейин барып, ошол бокста мелдештен даже утуп келген, азыркыга чейин грамоталары бар. Ошондой болушу. Кайсы жылдар болуп калат? Где-то 50-жылдары. 50-жылдар. Жакшы. Демек, чоң атаңдын жолдоо максатында ушул бокска кызыгуу пайда болдубу? Ооба, мен кичинемден бери ошол постоянно өзүм айтат элем, чоңойгондо ошо Тайсондарды, Мухаммед Алилерди урам деп. Ошо мындай интерес бар эди. Анан ошол 12 жашымда жакшы бокска келип ошо тренировканы баштаганбыз. Демек, биринчи класстан баштап эле, алгачкы баштапкы класстардан тарта эле Орусияда окуп баштагансың. Ооба. Россияда ошол жакта мектепте окуп, колледжде ошол жакта өтүп, армияны ал жакта бүтүп. 3 жаш кезинде баланын аң сезиминде биздин эле Кыргызстандын менталитети калып калышы толук мүмкүн.
ошо Орусиядагы ошо адамдарга, балдарга кошулуп кетиш кандай болду? Кошулуп кетиш обычно эле, постоянно эчтен калбайт элем, эчте футбол, поледе ойноп, балдар менен достошуп, ал жакта жүрүп, ошо тез эле үйрөнүп кеткенбиз. Сиз дагы каралашып жардам бергенсиз да. Ооба. Апасы экөөңүздөрдүн жанында болгонсуздар. Демек Башында футбол ойноп жүргү. Футболго заниматься этип, футболду да жакшы ойночу. Андан кийин баскетбол ойноп жүрдү. Теннис да, настольный теннис ойноп жүрдү. бардык спорттарга катышып экен. Ошол бокска алып барып, ошондон бери эле азыркыга чейин бокс менен заниматься. Футболду канча жашыңда баштап машык көрдүң? Футболду ошо 6-7 жашымдан бери ошол постоянно двордо ойноп, анан кийин уже баяндайга барып, профессиональныйга барып, ошол жерде Тюмень шаарынын жакта ойноп кичине. Кийин бирок ал жакта ойногондо да бар максатым да бокс турчу эле. Просто неге билбейм, бирок кичинекейинден бокска берген да туура эмес дейм да. Эмне себептен? Эмне себептен мындай адамда желание керек, ал жакка барганда кичинесинен бери башка получать эткен дагы туура эмес дейм да. 12 жаштан уже 12 жаш ошол бокска кирүүгө жакшы убакыт деп Азыркы эсептейсиз. бар, бизде бар ошол Тюмень шаарында эле ошол кичинекей 6-7 жашар балдар. Алар эми ал жака барганда мындай тренировкада кылбайт, жөн эле жүгүрүп, бекемечек ойноп ошентип эле жүгүрүп жүрүшөт. Футбол менен кайсыл деңгээлге чейин жете алдың? Бир командада ойнодуңбу же мындай эле сүйүүчүлөр арасындагы футбол дейбизби? Жок, Тюмень командасында ойногом, как мындай кандай айтсам, профессиональный эмес, эми Тюмень командасында өзүбүздүн Жаштар курамы. ооба, өзүм район жак ойногом ушундай эле. Баскетболчу? Баскетбол анча көп барган эмесмин. Бирок сени чакырышса керек, бойлуусуң. Жакшы. Негизи ошол бокска барып калганда демек сиз түрткү болгонсуз. ошондой болушу да мүмкүн да. Өзүңүз алып бардыңыз, өзүңүз киргиздиңиз. Жаңы барган күндөрүң эсиңде барбы? Кандай кыйынчылыктар жаралды ошол көнүгүүлөрдү жасоолордо? Жаңы барып, биринчи күн баргандагы эсимде бар, полностью. Ошо башында биринчи күн эле барганда эсимде бар, бизде спарринг болгон. Спарринг болгондо бир бала менен койгон, ал уже 2 жыл, 3 жыл машыккан. Ошол балада мен техникам эч нерсем жок эле, просто ошол колхоздун ударлары менен мушташып, өзүм көрсөтүп, кийин баарды балдар бакырат эле. Уур алуу, новичокко депчи. Ошол моменттен баштап уже как бы өзүм көрсөтүп, мушка кичинемде баштаганбыз. Дагестанга ошол сборго даярданууга, бул жака келип даярданып көр деп сунушташтыбы? Жага чейин өзүң билчү элең, ал жакта жакшы машыктыруучулар бар, ушундай климат жакшы. Ал жакта климат жакшы ошол, жок, бул жака мындай чакырышат, ооба, бул жакта да сбор кылсаң болобу деп. Просто эми сбордон мындай көп нерсе заключаться этет да, не просто Кыргызстан жакшы, бул жакта да ысык көл, көөр, арынса, просто бул жакта тренер керек, во-первых, во-вторых, спарринг партнерлор керек, көп нерсе. Не просто так, если там даже Эльбуш Хамович тренировка кылса болот, просто көп нерсе керек. Чечүүчү беттешке 1 ай убакыт калды дедің, мен бир аз кийинирээк токтолоюн деген бул суроого. Азыр негизги басым эмнеге жасалып жатат? Лендруштун башка буга чейинки беттешкен мушкерлериңден айырмачылыгы кайсыл? Алардын айырмасы мен мененби? Жок, Лендруш менен буга чейинки атаандаштарыңдын айырмасы. Айырмасы да эле жок. Каждый соперник менен өзүң ишин кылган болсоң оңой эле утса болот. Каждый соперниктичи. Азыр мен түшүнүп атам, ал фаворит, ал серьезный соперник. Бирок если мен өзүм задачам кылып, то, что я должен делать, кылган болсом, оңой эле утса болот любой соперниктичи. Ал самое главное настроиться надо. И кандай десем, мындай задний бербей иштеш. Башка көрөрмандар Акопянды негизги фаворит катары эсептеш мүмкүн, бирок бүт кыргыз көрөрмандар, хардкордун кыргыз аудиториясы бардыгы сени фаворит катары айтып келип жатышат. Сиздин оюңуз боюнча агай, Саматтын мүмкүнчүлүгү канчалык ошол финалдык беттеште? Мүмкүнчүлүгү заранее айткым келбейт. Ошонун 25-inde көрөбүз. Ийгилик каалайбыз, ошол башка. Жалпы кыргыз көрөрмандарын алалы эми. Жаман
переживать этет, там постоянно сүйлөшүп чалганда, сүйлөшкөндө ошол постоянно айтып берет кантип иштеш керек, ал жакындатпааны деп эми сезесиң да, что переживать ете берет. Иногда лендишченде көп айтып берет. Ошо бирок биз баары билебиз да, эмне кылышты, задача билебиз, күндүгө подготовка болуп атат, ошол эми баары жакшы болот. Колдоо кандай болуп жатат азыр? Эми мындай моралдык жактан колдогон көрүүчүлөр көп эле Кыргызстандан. Аны көрүп эле байкап эле жатабыз. Материалдык жактан колдоо көргөзгөндөр барбы негизи? Чын айтсам, жакшы эле, баары жакшы эле. Ооба. Эми мындай өзүбүз дагы выкручиваемся табыз, как бы мындай. Бирок чын айтсам, ошол азыркы сборлорго тренировка кылганыма полностью өзүмдөн эле кетет. Мындай спонсорлор дагы жок. Так что пользуясь случаем деп коебуз, если там спонсоры там нужны, если там спонсоры, кто там хочет сотрудничать, ошо бизге жашса болот. Демек иштешүүгө даярсыңар, Ооба, конечно. Колдоо сөзсүз түрдө керек болот спортто ошол. Бизге дагы көптөгөн спортчулар, боксчулар келет, чындыгында ошо материалдык жактагы колдоолорго аябай эле муктаж экендигин билебиз. Эми кыргыз спорту дал ушул каржы маселесинде бир аз аксап келе жаткандыгы талашсыз. Спорт чеберин толтурууга сен билишимче Орусиянын спорт чеберисиң бокс боюнча. Эки этапка бөлүнөт экен, мен көчөгүн окусам, облустан дагы спорт чебери наамы берилет экен Орусияда. Сеники Орусияныкыбы же ошол областтар аралык спорт чебериби? Кичине вопросун түшүнбөй калдым. Спорт чебери мастер спорта. Спорт чебери наамын мастер спорта России. Орусиядан. Ошол деңгээлге жетиш үчүн кандай баскычтарды басып өтүш керек? Мисалы Кыргызстанда Кыргызстандын спорт чебери наамын алыш үчүн чемпионатты жеңиш керек. Орусиядагы ошол Россияда дагы эле ошондой чемпионат Россияны утсаң мастер спорта берет, же специальный турнир болот класс А, чемпионат России класс А болот. Чемпионат международный чемпионат, всероссийский чемпионат класс А дегенде ошол мен ошол 18 жашымда толтургам мастер спорттан, международный турнирде, Северде. Ортодон пауза алып турсуң бокстан. Армияга барып кетирсиң. Ошол тууралуу маалыматтан бере кет. Армияга барганда жаман мындай психологический чуть баягындай болгом. Кичине подавлен болчу. Өзүм баягындай деп ойлогом. Мен азыр 1 жыл өтүп кетет. Бокс калып калышы мүмкүн, эмне болот депчи. И ошо, бирок ошо армияда мындай кичине укрепиться тертип, закалиться тертип. Бирок армияда дагы мен спорт ротада служить эткем. Ошол спорт ротада соревнованияларда катышып, ошол частьты представлять тертип. Армия дагы эле мындай службада эле болгон жок. Адамдар служба кылып атканда биз тренировкага кетип аттык, соревнованияларга, башка шаарларга учуп жүрүп аттык. Сизге суроосун ушул жерден 18 жашка бала чыкты. Көпчүлүк ошол биздин элдин түшүнүгү боюнча 18 жаштагы бала өзүн өзү каржылап, жада калса ата-энесине дагы жардам көргөзүш керек. 18ге чыккан чакта ошол спортто алып жүрүү, каржы маселелерин колдоо, чет өлкөлүк чемпионаттарга алып чыгуусунда дагы каржы маселеси сөзсүз түрдө чоң ролду ойнойт. Ошол убактардагы абалды кандай көзөмөлдөп жаттыңыз? Эми основном бул жерде областтагы жардам берчү. Например, 3 жолу барса, ошонун бирөөнүн алар каржылачы да. Ата экөөнү мен каржылачымын. Ошондой эле мындай пайда чыкпайт экен, таштап сал деген күндөр болду беле? Жок, мен өзүм акырына чейин ишенгенсиз. Мен өзүм кызыкчумун. Ушул бокскачы. Эми Самат, кесипкөйлөр арасындагы бокска токтололу. Профессионалдар арасындагы бокс. Негизи боксту баштаган адам же олимпиадага барыш керек, же ошо кесипкөйлөр арасындагы бокска кетиши керек. Сеники максат эми кесипкөйлөр арасындагы өтүп эле же олимпиада негизги планда турчу беле? Чын айтсам, башында профессиональный бокс турчу эле. Профессиональный олимпиадан кичинемде даже билбейт элем. Аны уже кичине чоңойгондо уже түшүнүп баштап, что олимпиада все-таки баягындай более важнее депчи. Анан ошо армиядан келип ошол профессиональный бокска өтөм деп максаттарым болгон, тренер менен сүйлөшүп, анан кичине баягындай болгон эмес, бизге жакшы предложениялар чыкты, кайсыл организация боксерский промоушенлардан мушташып, ошол үчүн
ушул хардкор чыгып калып, ушул мен бул жерге эмнеге келгенмин, чисто өзүмдүн медийкамды алып, атты кылыш үчүнчү, как Россияда мындай деп коет да, нужно сделать имя, чтобы имя потом работало на тебя депчи. Ошол үчүн азыр ошо атты кылып, азыр бирок предложениялар поступать этет. Буюрса бул кулачканы тезирээк токтотуп, профессиональный бокска өтүп кеткен максаттарым бар. Демек, ушул финал менен токтоп калышы да мүмкүнбү? Жок, по контракту дагы 2 бой бар. Андан кийин дагы бир өзүмдүн весимде пояска мышсам буюрса, и уже профессиональный бокска өтүш керек. Себеп, потому что бул жерде травмоопасный спорт очень. Колдор ооруйт, шишип, травмоопасный. И азыр эртең травма алып калсаң, уже колдорун же нерсе жакшы инвалид болуп калсаң, ким сени карайт? Тем более билесиз го, адамдарга только результат керек. Сен эртең уже утулуп башсаң, сени уже эч ким карабайт. Поэтому өзүңдүн ден соолугуңа карап тезирээк бокска өтүш керек. Ооба, негизи спортто жүргөн адамдарга ден соолук өтө маанилүү. Ден соолук чың болсун, алдыда да жарата турчу ийгиликтериң көп дейли. Дмитрий Бивал акыркы Кыргызстандын ушу бокс мектебинен тарбияланган спортчу, боксер, мушкер. Дүйнөнү дүңгүрөттү жакында эле. Кыргызстандын ичиндеги ошо мушкерлерге өтө бир чоң стимул болду. Көпчүлүгү машыгууларда андан дагы жогорку деңгээлде күчөтүп баштады. Сага канчалык деңгээлде таасирин тийгизди Бивалдын ийгилиги? Жок, жакшы, красавчик, Бивал уважать этебиз. Биздин кыздын атын да чыгарышты. Баары эл дагы колдойт аны. Тем более Токмокто тренировка кылып баштаган экен. Мен эми ал менен лично знаком эмесмин, бирок билет элем, что ол Кыргызстандан болот деп. Ошо. Азыр сенин Кыргызстандагы ошол мушкерлер менен байланышың болсо керек. Ооба. Алардын ошо кыргыз боксу тууралуу маалыматтарды алып турасың да алардан? Жок, Кел анда салыштырып көрөлү. Кыргызстандын боксу жана Орусиянын боксу айырмачылыгы кандай? Кыргызстан боксу, Россиянын боксу айырмасы кандай дейсизби? Айырмасы, үстөмдүк кандай, мисалы үчүн? Ошол эле Бивалдын жараткан ийгилиги, мисалы үчүн кыргыз бокс мектебинде тарбияланган, андан кийин Орусияда машыгууларды өткөрүп, мына ушундай деңгээлге жетип отурат да азырчы. Биздин Кыргызстандын мектебинен эмнеге ошол Бивалдыкындай мындай чоң бир ийгилик жаратып турчу боксчулар чыкпайт? Балким кайсыл жагында деп ойлойсуң маселе негизи эле? Салыштырып көрөлү. Маселе эми кандай деп ойлойм. Эмнеге бизде профессиональный боксерлор жок деп ойлойм. Эмнеге жакшы боксерлор жок? Эмнеге Казакстан, Өзбекстан биздин сосед, соседдер ошончо олимпиадаларда, ошо мировойдо биринчи, экинчилерди алып жүрүшөт. Эмнеге бизде жок деп билбейм. Эми ал жак скорее всего финансовая поддержка нету, потому что поддержка именно спортсмендерди, может быть тренерские качества. Мындай деп коет го, то что не бывает плохих там спортсменов депчи, баарды эле адам одинаково, может из-за тренерства, может из-за поддержки побольше нужно как бы выездной соревнованиялар, адамдарга как бы практика керек. Все быть полностью опыт практиканы келет. Тажрыйба менен келет эле. Агай, ушул Самат хардкорго барам дегенде кандай ойлор келди? Силер ошол хардкор тууралуу маалыматыңар бар беле үйдөгүлөр? Апасы экөөңүздөрдүкү? Жок болчу. Ошол бул мага айткан эмес. Ошол барардан алдын мага постоянно көрсөтчү магачы. Мынаны караңыз, мына телевизордо коюпчу. Мен маани берчү эмесмин жакшычы. Анан Москвага соревнованияга барам деп кеткен, бокс боюнчачы. Анан ошол бойго чыгаардан алдын мага звонить эткен. Эми, конечно, мен каршы болгонмун. Это урушупчу. Анан ошентип акырындап көндүк. Беттештерди көрөсүңөрбү мындай өзүңөр отуруп болуп аткан кезинде? Апасы көрбөйт, мен көрөм. Мен бойдон кийин көрөт. Мен көрөм. Аман эсен келгенден кийин. Жакшы. Самат ошол эле хардкор уюмуна келип калышың эмне себеп? Негизи эле ой эмнеден улам пайда болду? Ушул жакка барышым керек. Ошо жогоруда айттың, сен өзүңдүн атымды жасап алыш үчүн депчи. Кайсыл убакта чечип, болду мен ушул жакка барам, ушул жактан атымды жасайм, андан ары профессионалдар арасында бокска өтүп кетем деген ойлор? Ошол армиядан келгенде ошондой
оюма келди, ошентип ал жака барып ошондой кылайын деп, кийин тезирээк профессиональный бокско өтөйүн деп. Эми уже 1,5 жылдан бери уже ошол жактамын, гран-при, ошол постоянно финал уже начинается декабрда бүтүш керек да. Чын эле эмне себептерден улам беттеш? Декабрда бүтүш керек да, ал колун сындырып алган. Операция кылып алар перенести этишти, биз макул дедик. Андан кийин дагы перенести этишти. Эми бул переносить эткен дагы оюн эмес да, биз подготовка кылып атабыз. Спортсмендер подготовка кылганда пикке керек, пикке келет, пикке келгенде бойду перенести эткенде сен уже как бы и восстановиться надо, и еще да тренировка кылыш керек. Ошол үчүн ал 2 жолу перенести этти, анан мен чыдабай кетип, андай кылып против Америка менен турнирип калды да, ошол жака мен мушташам деп, ошол жак менен мушташып, и бой болсо апрелге перенести этти да, бирок ал апрелде өзүңүздөр билишче орозо малында мышышпайбыз деп, азыр окончательно уже 25-июнда болот. Жаракат жок анда дагы, бардыгы даяр демек белгиленди. АКШ менен Россиянын карама каршы туруусу ошол хардкордо америкалык катаандашың Гилберт Патрисино менен кезгелдиң. Канчалык деңгээлде таң калтырды америкалыктар жылаңач мушту менен урушууда кандай экен? Өзү чынын айтса биз билет элек, как бы Америкада азыр ошол мен сопернимди билет элем, что ал ММАшник, кикбоксер. Биздин школа бокса все равно бизге жетпейт эле, ошол үчүн мындай чынын айтса даже нокаут мындай катты кылмыштам деген да мындай болгон эмес. Самый главный бистрам ошол финалга бистрамы алып бир почти, если бойду карасаңыздар, там 90% бир левый джеб менен эле иштегенбиз. Поэтому ошо эми биздин задачабыз утуш керек болчу. Эми биз уттук азыр. Байкалып жатты чындыгында деңгээлиң бир аз үстөмдүк кылгандыгын. Алдыда дагы хардкордун эмесинде ошондой эл аралык деңгээлдеги мелдештерди өткөрүү пландары барбы? Ооба, конечно, пландар бар. Сенки сага кандай беттеш сунуштап жатышат азыр? Эми Лендруш менен боло турчу бойду өттү дейлик, андан кийинки ошол пояс үчүн титул үчүн урушат. Андан кийинкиде азыр бокс болуп атат. Менде уже бокстан, профессиональный бокстан бир бой бар. Сен демек келишим түзүлгөн кесиптер арасында бокска. Кайсыл жакта өтөт? Профессиональный бокста Москвада эле өтөт. Профессиональный бокста ошол ал бир Азербайжандан бир боксер бар. Ал дагы кандай айтсам, медийный адам. Эмил Навруз? Ооба. Ошол менен беттешем болот буюрса. Ага даярдыктар өзүнчө түзүлүп баштадыбы азыр? Жок, азыр полностью весь акцент финалга. Самый главный бой ошо калтат. Финалдан кийин уже кичине эс алып, уже бир 1,5 жылдан бери бойлор болуп атат бизде, постоянно биринчи 5-6 бой, можно сказать, каждый 1,5-2 айда болуп аткан. Азыр ошо финалды бүтүрүп алып кичине эс алайын деп атам, хотя бы 1 ай болсо дагы. Кичине Кыргызстанды сагындык, биз дагы кичине Кыргызстанга келип, Ысык көлгө барып, кичине эс алып, андан кийин уже жакшы подготовканы баштайбыз. Жайдын сезондо келет эс алганы. Негизи эле Кыргызстанга канча убакта бир келип турасың? Кыргызстанда кичинекей маалында каждый год келет элек каникулда. Что-то ошол өсүп последнее время бир 4 жылда бир келип калып аттык, 5 жылда бир келип калып аттык, бирок баары сагынат экенсиң мекенинде. Демек ал беттеш, ошо бокстагы беттеш Наврузов менен боло турчу беттешти алалык, жылаңач мушту менен болбойт. Жок, профессиональный бокс уже. Бокс менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде арена берүүсү. Бүгүн биздин студиябызга конокко Самат Абдрахманов келген. Кызыктуу маек болуп жатат. Эми алдыда дагы жетерлик убакыт бар. Азыр бардык бокс сүйүүчүлөрүн, бокс көрөрмандарын экранга жакыныраак чакыралы. Кene кызыктын баары алдыда деген ойдомун. Самат, кийинки суроолорго өтөлү дароо эле. Трэш-ток деген түшүнүк менен хардкор белгилүү болду. Сени өтө бир күчтүү трэш-токерлердин арасына кирет деген ойду айтуудан алыспын сөзсүз түрдө. Сен өзүң кандай мамиледесиң ушул трэш-ток менен? Кандай кабыл аласың атаандаштарыңдын сага кылып жаткан ашыкча кыймыл аракеттерин? Трэш-ток начар карайм, трэш-токчу. Трэш-ток кылсаң да правильный трэш-ток кылыш керек.
честь задевать этпей, личный нерселерди задевать этпей, как бы. Бирок ушул хардкордо жүргөндөн бери бирде адам мага мындай тырыштык кыла элек, как бы мындай айтсамчы, серьезнычы, по сравнению, что там творится вообще конференцияларда. Потому что эмнеге десем, мен биз өзүбүзгө да тырыштык кылбайбыз, баардыгын на уважение эле жүрөбүз, как сказать, и ошол үчүн эч ким да тийишпейт бизге. Мамат Батырайым мырза, сиздин оюңуз боюнча Саматтын ушундай пресс-конференцияларда алып жүргөн келбети үйдөгү тарбия деп эсептейсизби? Ооба. Мен ойлойм, ушул биринчиден тарбия деп ойлойм. Конечно, бул жерге чыгып алып, бүт дүйнө көрүп атса, жанакында кылган бул биздин менталитетке да туура келбейт. Ошон үчүн ойлойм, ушул биздин тарбия деп ойлойм. Апасы кандай кабыл алат ушул? Түшүнүктүү. Трэшток деген түшүнүктүү. Трэштокту жок, өтө начар кабыл алат. Өтө начар. Даже көрбөйт даже. Мисалы беттеш өткөрүп келди, үйгө келген маалда сиздер көрөсүздөр да беттешти. Мындай ушул жерден туура эмес кылып койдум, бул жерден мындай урсаң болмок деген да мындай анализдөөдөр болуп калган кээде үйдө. Жок, основной болбойт андайчы. Эми булар эми өздөрү билишет да кандай эмне кылганчы. Бирок анча-мынча совет берип турам. Үйрөтүпчү. Акыркы учурда ошол ППММА болобу же кулачный бойлор болобу, ал жака быйылкы сезондо, ушул 3-сезонун старт алуусунда кыргыз мушкерлеринин көбүрөөк пайда болгондугун байкадык. Сенин аркаң менен балким биринчиден болуп эми ал түшүнүккө сен бардың, биринчиден болуп чоң ийгилик жараттың. Интернет менимче жарылып эле кетти ошол учурда. Калпак кийип ошол жерде турганыңда. Ошол спортчулардын азыркы көргөзүп жаткан уруштарын кандай мааниде айтып бере аласың? Анткени жеңилип калгандар өтө көп болуп жатат. Эми жакшы спортсмендер келип тур ал жака. Өзүбүздүн Кыргызстандан келген балдар жакшы, өтө жөнөкөй адамдар, алар менен сүйлөшүп, ал жакта жүрдүк. Эми ошол утулуп калганы жаман болушту. Мен ойлойм, алар просто психологически готов болбоду андай нерсеге. Ошо. Бирок эми алда дагы бойлор болот, буюрса. Буюрса жеңиш күтөбүз. Келишими барбы алардын? Эмнеси бар дейсиз? Келишимдери, контракттары барбы алардын? Ооба, контракттары бар, конечно. Сага кайрылгандар болобу? Мен ушундай боксермун, мушкермин, жаман келгенге жардам бер дегендер. Жаман көп болот, ооба. Мен сразу айтып коеюн, мен ал жерде матчмейкер эмесмин. Мен баарын киргизе албайм. Даже иногда болот. Самат, мен эч качан эч нерсе менен машыккан эмесмин, бирок эшикте жакшы мурсаш жардам берип койго дегендер дагы болот. Пул берем дегендер дагы болот деп. Жок. Ошол спорт залдагы машыгуу менен жана рингдеги мушташы менен көчөдөгү мушташууну кандай кабыл аласың? Көчөдө мушташ менен рингде мушташ? Конечно, ал жак эми профессиональный, ал жакта сен нокаутируй берсең эч нерсе болот. Көчөдө мушташсаң өзүбүз билесиз эмне болот. Кичинекей кезде болду эле көчөдө урушуп калган вакыт. Кичинекей кезде көчөдө атынан сурасаң. Анда кененирээк айтып бериңиз. Кичинекей кезинде көп болчу. Тентек эле болсо керек. Ооба, тек болчу. Постоянно жалып, мектепке чакырчу. Уже 12 жашында бокска баргандан кийин баары токтоду да. Ойлойм, бүт күчүн ошол жака таштап келди, по-моему. Ошол уже мектепте да мушташпай калды, көчөдө да мушташпай калды. Баардык күчүн рингде көргөзөт. Ошондой болду ойлойм. Ошол дагы да болсо ошо ППММАге барам, ошол жалаңач мушту менен урушам деген каалоочуларга, ошол спортчуларга кандай кеңеш бересиң? Негизи өзүң айтып калдың, травма көп алып калышы мүмкүн ал жерден деп. Ооба, ким кулачныйга барам, ошо ППММАге барам дегендерге ошо хорошенько обдумать этиш керек. Жакшы ойлонуп барыла, потому что это бокс менен разницасы вообще башка. Бул жерде бир как будто бир эшикте эле арасына мушкандай эле болот экен. И ошол ППММАге барсаңар, бирок самое главное ошо грязь кылбай, ошону каалайм аларга.
тем более кыргыздардын атыны позорить этпей, жакшы өзүңөрдү кармап жүргүлө деп совет берем буга. Хардкордогу эң оор беттешиң ким менен болду? Хардкордо эң оор, думаю, полуфинальный бой. Амхат Темсапенник менен Казакстандагы Нокча деген. Ал менден 12 килограмм разница болгон весте. И ошонун ударлары да бирок чувствовать эткен. Ошол Амхат менен болгон беттештен кийин сен жеңишке жеткенде Акопян көтөрүлдү рингке. Ошол жактан сага бир аз ашыкча сөздөрдү айткандай болду. Сен өзүңдү жоготуу жаздаган жоксуңбу ушул жерден? Жок. Ал адамда мен билем да кандай адам экенчи. Ал адамда мындай уважение да, чын айтсам, жок да. Ал жерде андай адамдар көп, именно ошол ППМ дегендердечи, сиздердечи, же хардкордо дажычы. Потому что камералар жаны баштаганда адам совсем башкача өзгөрүп кетет, 180 градуска өзгөрүп кеткен вообще. Сен менен аз жакында отуруп, салам алейкум деп сүйлөшүп кеттик, там мындай жакшы сүйлөшүп, ал камера баштаганда наоборот сага газовать этип башташы мүмкүн. Ошол Акопяндагы ошол рингке чыгып алып газовать этип, одан кийин жарым саат өткөндөн кийин эшикте келип менен кечирим сурап, мындай деп ошондой адам экен. Ошондой да болгондар бар, э? Эми андай адамдарды биз кандай деп коебуз? Карабайбыз да андай лицемер. Ушул жерден бир суроо болсун. Акопян сени өзүнүн командасына чакырып жатат. Беттештен кийин деген дагы маалыматтар бар. Бул тууралуу оюң кандай? Жок, барбайм. Барбайсың. Барбайм. Кандай сунуштарды берип коюшту мисалы үчүн? Сунуштар дагы чоң эле эмес. Зарплата, стабильный зарплата, тренировка. Просто мен алардын командасына кирип алган болсом, мен уже как одиночка болбой калам, алардын ичинде болуп калам, алардын кийимдерин кийип алам. И не только ошол, просто мындай даже команда жакпайт деп койсо болот да, ошол жакка. Сен азыркы машыктырып жаткан машыктыруучуң мусулмандар бардыгы демек. Дагестанда өтүп жаткандан кийин же? Кандай шөлөсүз? Азыркы командаң машыгып жаткан, сбор өтүп жаткан Дагестандагы команда. Ошолор тууралуу кененирээк маалымат берип өт. Команда мүчөсүндө канча адам бар? Командамда да мындай айтсам, чынын айтсам, команда жок менде. Мен братаным бар, братандарым бар, ошол бирге тренировка кылабыз. Алар бирок өздөрү да спортсмен эмес, мен менен тренировка кылып, бирге жүрөбүз, постоянно алар мага жардам берет. Москвада, шаарда көрсөтүп, постоянно биргебиз. Ошо спортивный как команда, силер айтсаңдар, как ошо Лендерчтин командасы, андай команда жок. Конечно, команда кылайын деген оюбуз бар, максаттарыбыз бар, бирок аларга андай нерсеге да ошол эле спонсор керек, ошол эле менеджер керек, зал керек. Биз жөн эле бирге мындай топтолуп алып, биз командабызды эселеп, андай эле болот. Азыркы Саматтын чөйрөсүндө жүргөн адамдар, эми Самат эл алдына көрүнүп калды, таанымал адам, чөйрөсүндөгү жүргөн адамдар мындай жаман жака тартып кетиши мүмкүн. Көп нерсе чөйрөдөн байкалат деп айтып коет эмеспи? Ошондой ойлор келбейби жанындагы балдардан? Жок, мен жанымдагы балдардын Барат агасы болот, ошол бир жерден болобуз. Даже мындай тууган болуп кетет. Жакшы бала, постоянно ошол бирге жүрөт. Мен ойлойм, кругу жакшы эле балдар да. Айланат жүргөнөсү жакшы балдар. Ошо спорт менен заниматься эткен балдар. Ошол байкеңден сырткары сага жардамдашып жаткан, каралашып жаткан адамдар менен сен мурунтан эле тааныш белең же хардкорго келгенден кийин тааныш белең? Жок, мурунтан бери эле тааныш элем. Чогуу бир залда машыкчысыңар? Жок, как бир айыл жактан даже тууган болуп кетет бизге. Андай дальний тууган деп коебу. Таза ошол Жылаңач мушту менен сеники кийинки Наврузов менен боло турчу беттеш бокста экендигин айттык. Жылаңач мушту менен алдыда пландар беттештер. Наврузовтан кийинби? Наврузовтан кийин буюрса ошо профессиональный бокс. Андан ары хардкорго келип, хардкордон биротоло кетишиң да мүмкүнбү? Хардкордон кетип калыш мүмкүн да, мүмкүн. Эми көрөбүз да кандай предложениялар берет, кандай контракт берет. А так баягындай максаттар бар, за океан. Ошол жакта. Хайп реалити долбоору азырынча менимче интернетте жакшы популярдуу алып жатат. Ал жакта деле
Ал жакка бокс да түрүндө, бирок жалаңач мушту менен эмес. Ал жакка сунуш келди беле? ал жакка предложение келди, бирок менде азыр финалда. И ошо финал үчүн албайбыз. Андан кийинки финалдан кийин андай сунуш түшө турган болсочу. Көрөбүз да, братан, көрөбүз. Биз приложение кандай болсо, правила, бокс болобу кандай болот көрөбүз да. Сиз кандай пландап жатасыз? Саматтын ошол Орусия, чет тармак, чет өлкөлөрдө жүрүп эле жараткан ийгиликтери менен кала берсин деп эсептейсизби, же акыры бир чекитине өзүнүн белгисине жеткенде Кыргызстанга кайтып келеби деген? Эми менин оюм пока мындай возможность бар. Эми бул тезирээк кулачный бойду токтотуш керек. Эми биздин план ошол да, самое главныйчы. Анан эми профессиональный бокска өтсө, эми дагы кичине убакыт бар да. Эми бул эми келечек эми башталып атат да, мындай карьера мындайча айткандачы. Эми азыр токтотуп койсок уже бул биз үчүн Жок, бул жактан артка кетиш мүмкүн эмес го дейм. Түшүнүктүү, ишиңерге ийгилик агай, Самат, ишиңе ийгилик. Сөзсүз түрдө бүт Кыргызстан жан үрөйт сен үчүн. Хардкордун финалда буюрса экинчи сезондун чемпиону болосуң деген ойдобуз. Андан аркы кесипкөйлөр арасындагы бокста дагы чоң ийгиликтер болсун. Эң башкысы жаракатсыз. Андан сайын чоң бир жеңиштериңди, ийгиликтериңди көрүп биз кубанып туралык. Сиздерге да чоң рахмат. Чакырганыңыздарга, ошо сиздерге да ийгиликтер каалайбыз. Рахмат. Анда урматтуу коноктор, сиздерге эркин микрофон. Конокко чакырганыңарга чоң рахмат. КТРК спорт каналынын болельщиктерине деп койсок, көрөрмандарына салам жолдойбуз. Сага да чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Самат, сен эркин микрофон кайрылуу жасайсыңбы, балким бирөөнө салам жолдойсуңбу? Чоң рахмат, кыргыз элине чоң рахмат сиздерге, ушул мени колдоп атканыңыздарга, поддержка кылып атканыңыздарга. Буюрса биздин задачабыз утуп, кыргыздын желегин желбиретип жүрө элек. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Ошо. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен КТРК спорт телеканалында түз эфирде арена берүүсү жыйынтыкталат. Кызматыңыздарда мен Дайырбек Бейшеналиев болдум. Биздин бүгүнкү коноктор Самат Абдрахманов менен атасы Мамат Матраим Абдрахманов болду. Кайрадан экран аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.